Экөө бир нандын теңин жеп, курсактарын тойгозду да жатып калышты. Эртең? Эмне эртең? Эртең айтайынбы? Эмнени? Эртең атам келет. Уктайсыңбы? Уктабайм. Анда мен уктадым. Уктай бер. Макул. Атам алма, сүт, толтураларды алып келет. Ал кучагын жайып, быйтыйган колдору менен көргөзүп жатты. Кызынын сөздөрү келиндин ызасын келтирди. Күйөөсүн акыркы жолу көргөнүн эстеди. Ал күнү карызга un сурап базарга барганын, анан эле кокустан ылжып мас болгон күйөөсүн көрүп уялганын, элдин арасына жашынып чуркап жөнөгөнүн, күйөөсү тирүү болуп элде, өлүү болуп жерде жок экенине арданганын, күндөн күнгө чөгүп бараткан турмушту жектеп, эки ортодо эзилген тагдырына өкүнгөнүн эстеди. Келин олотунуп, терең үшкүрдү. Кызынын дабышы чыккан жок. Көздөрүн жылтыратып, шыпты карап ойгоо жаткан кызынын жылуу көкүрөгүнө алаканын коюп алып, анын божурап сүйлөп жатканын жактырчу. Анан дайыма кызынын сүйлөгөнүн тыңшап, ширин тилине термелип, магдырап, уктап калар эле. Кызынан кийин калып укташ азап. Келиндин эң эле корккону түнкү жалгыздык. Биринчи январдын таңы. Кызы күлүп ойгонду. Апа! Жата тур кызым. Үй суук эле. Келин от жагып олтурду. Апа! Үй жылысын анан. Жаңы жыл болду! Апа! Карачы! Кыз тура калып, жаздыгынын алдын карады. Эч нерсе жок эле. Эми апасы жаткан жаздыктын алдын карады. Эч нерсе жок эле. Кана, деди кыз, ого бетер мурчуюп. Келин үндөгөн жок. От түтөп күйбөй атты. Кыз экөө жылда бул күнү жаздыктын алдынан Аяз ата түндө келип таштап кеткен ар түркүн белек бечкектерди таап алышчу. Апа, Аяз атам келген жокпу? Келин үндөбөдү. Апа! Аяз атам келген жокпу деп атамса? Кызы ачуу кыйкырды. Аяз атаң өлгөн. Өлгөн. Өлгөн Аяз атаң. Келин колундагы көсөөнү жерге бир чаап, эшкирип, ыйлап жиберди. Эми кыз эшиктин алдында турду. Жай гана каалгып жааган карга кусалуу карады. Кошуна батирде жашаган кичинекей бала колуна момпосуй салынган баштыкты көтөрүп ойноп жүрөт. Эй, сенин Аяз атаң тирүүбү? Деди кыз, көзүнүн жашын алаканы менен сүртүп.